Тышкы карызды Кыргызстан бир күндө төлөп кое алат. Таксисттер лицензия алышы керек. Шайлоо өз убагында өтөт. Арыбаңыз, эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чопонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. 20 февралда Бишкекте жаңы жер кодекси тууралуу мыйзам долбооруна каршы кол топтоолор жүрүп, президентке кайрылуу даярдалды. Чогулгандар президент Садыр Жапаровду аталган мыйзам долбоорун артка кайтарууга чакырып, кайрылуу кабыл алышты. Эгер жер мыйзамынын жаңы редакциясы кабыл алынса, жеке менчикке болгон укук корголбой каларын билдиришти. Жер кодексинде мындай жазылган болчу. Рыночный баа менен элдин кызыкчылыгын эске алуу менен ошол жерге жол кура турган болсо, көп кабаттуу үй кура турган болсо сатып алынат делген. Ошону өзгөртүп, изимай тартып алынат деп атат. Достаточный баа менен эле тартып алынат. Достаточный баа Иванга 20 сом, Серегага 30 сом, мага 10 сомго баалай бериши мүмкүн. Рыночный баа эске алынган жер жок. Бул деген изяй тартып алуу деген бул басмачылык. Ал эми президент Садыр Жапаров 20 февралда Кабар улуттук агенттигине маек куруп, жер кодексинин жаңы редакциясы боюнча соңку талкуу тууралуу пикирин билдирди. Анда президент менчик жерлерди алып коюуга каршы экенин жана жеке менчик мүлктөр кол тийгис экенин билдирген. Менчик жерлерди алып коюуга мен каршымын. Жеке менчик мүлктөр кол тийгис. Эгер айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун ижарага берилген жерлери болсо, анда башка кеп. Аталган фонддун жүздөгөн гектар жерлерин 49 жылга алып алышып, анан иштете албай, ото-чоп басып жаткан жерлер жөнүндө кеп болуп жатса керек. Андай жерлерди сөзсүз айыл чарба багытына иштетишибиз керек. Барган сайын дүйнө жүзүндө айыл чарба багытындагы жерлер тарып барат. Адам саны тездик менен өсүүдө. Мисалы биз бүгүнкү күндө өзүбүз буудай менен камсыз кыла албай калдык. Керектөөнүн 60% чет өлкөлөрдөн импорт кылып жатабыз. Ошондуктан 1 квадрат метр жер болсо дагы бош жатпашы керек. Жеке менчик жерлерде болсо жергиликтүү бийликтегилер кыдырып турушу керек. Кимдер иштете албай жаткан болсо, өкмөт тараптан жардам берели, иштеттирели. Буга чейин 13 февралда Жогорку Кеңеш тарабынан жаңы жер кодекси тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынган. Мыйзам долбоорунда айыл чарба багытындагы жерлерди, суга тайдоо жерлерин жана жерге жайгаштыруу иштери, жер мамилелерин жөнгө салуу ченемдер каралган. Мыйзам менен дачаларга айыл статусу ыйгарылмакчы. Президент Садыр Жапаров 20 февралда Кабар маалымат агенттигине берген соңку маегинде тышкы карыз маселесине токтолду. Агенттик президенттин тышкы карыз 7 миллиард долларга жетип калганы тууралуу соц тармактардагы маалыматтарга карата пикирин сураган. Жапаров ал маалымат жалган экенин айтып, тышкы карыз 4,5 миллиард доллар бойдон турат деп жооп кайтарган. Биз азыр сырткы карыздан коркпойбуз. 2020 жылга чейин коркуп келгенибиз анык. Анткени 2020 жылы бюджетибиз 250 миллиард сомдун тегереги болчу. ИДП болсо 700 миллиардтын тегереги эле. Азыр бюджетибиз 700 миллиард сомго жетти. ИДП болсо 1,5 триллион сомдон ашты. Бүгүн алтын валюта резервибиз 6 миллиард долларга жакын болуп турат. 2020 жылы 2 миллиард доллардын тегереги эле. Бүгүн Улуттук банкта 60 тоннага жакын алтын запасыбыз топтолду. Бул көрсөткүч 2020 жылы 16 тонна болчу. Депутат Балбак Түлөбаев айткандай, бүгүн тышкы карызыбызды бир күндө төлөп койсок болот. Күчүбүз жетет. Бирок буга чейинки маектеримде айткандай, бир күндө төлөп коюш бизге пайдасыз экен. Себеби кредит алып жатканда 30-40 жылга чейин 2% менен алып турабыз. Келишимдин эрежесин алайык, эгер убагынан эрте төлөй турган болсок, анда үстөк пайыз менен төлөйсүңөр деп кол коюлган экен. Финансы министрлигинин 2024 жылы 30 сентябрда берген маалыматына алайык, Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард 617 миллион долларга жеткен. Анын ичинен тышкы карыз 4 миллиард 526 миллион доллар, ички карыз 2 миллиард 54 миллион доллар. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мамлекеттик гимндин тексти жана музыкасы үчүн жарыяланган сынактан алкагында 23 долбоор кабыл алынганын билдирди. Жалпы 279 жарандан 439 кайрылуу түшкөн. Анын ичинен талаптарга толук жооп берген 23 долбоор кабыл алынды. 7 февралда гимнди өзгөртүү боюнча мекеме аралык комиссиянын биринчи отуруму өтүп, анда гимндин текстинин жана музыкасынын жаңы вариантына сынак жарыяланары маалым болгон. Гимндин тексти менен музыкасын иштеп чыгуу жараяны июнь айына чейин уланып, соңунда комиссия Жогорку Кеңешке 3 вариантты сунуштай турган болгон. Сынактын жеңүүчүсүнө 1,5 миллион сом берилет. Экинчи орунга 1 миллион, үчүнчү орунга 500 миң жана 4-5 орундарга 250 миң сомдон каражат тапшырылат.
Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 2024-жылы мамлекеттик гимнди өзгөртүү демилгесин көтөргөн. Ал мамлекеттик гимн баарына оңой ырдалгыдай жана бирдей ыргакта болушу керек деген пикирин билдирген. Кийинчерээк бул демилгени президент Садыр Жапаров колдоп, мамлекеттик символду өзгөртүү заман талабы экенин айткан. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Сунушталган мыйзам долбоору боюнча 90 депутат мажоритардык система боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округунан шайланып келет. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо өткөрүү үчүн көп мандаттуу 30 аймактык шайлоо округу түзүлөт. Алардын ар бирине 3 депутат шайланат. Аялдар үчүн 30 депутаттык мандат бөлүнөт. Аймактык шайлоо округунда катталган аял талапкерлердин ичинен шайлоочулардын эң көп добушун алган аял шайланды деп таанылат. Долбоорго ылайык депутат мандатын тапшырган учурда кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Ошол округтан көп добуш алган кийинки талапкерге мандат берилет. Жогорку Кеңештин спикери Нурланбек Тургунбек уулу бул мыйзам долбоору президент менен макулдашылганын билдирди. Биз кийинки шайлоо системасын өзгөртүп атабыз. Жаңы мыйзам долбоору сунушталып жатат. Бир катар биздин депутаттар бул мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Мамлекет башчыбыз урматтуу президентибиз менен да макулдаштык. Элге татыктуу, жарашыктуу мыйзамды кабыл алабыз деп мен үмүттөнөм. Ошону менен катар коомчулукта сөз болуп атат. Күзүндө шайлоо болот экен, парламент мөөнөтүнөн мурда кезексиз тарайт экен деген бунун бардыгы куру бекер сөз. Эч кандай шайлоо мөөнөтүнөн мурда болбойт. Баса белгилегим келет. Шайлоо эмдиги жылы өз убагында өтөт. Президент Садыр Жапаров 20 февралда такси кызматына лицензия берүү боюнча өзгөртүү киргизилген мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин сайтында кабарланды. Жогорку Кеңеш 22 январдагы жыйынында такси айдоочуларын лицензия алууга милдеттендирген мыйзам долбоорун 3-окууда талкуусуз кабыл алган. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизилген. Бул долбоор бир нече жылдан бери артка кайтарылып келген. Маалыматта бул мыйзам жол коопсуздугун жогорулатууга багытталганы айтылат. Парламентте мыйзам талкууланып жаткан учурда Ички иштер министринин орун басары Адылбек Бийбосонов лицензия 1 жылга берилерин, орточо баасы 500 сом болорун билдирген. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 1998-жылы кабыл алынган транспорт жөнүндө мыйзамда жүргүнчү ташып такси кызматын көрсөткөндөр лицензия алышы керек деп көрсөтүлгөн. Бирок бул талап 2009-жылы алынып калган. Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагалыгына Алмаз Салиев тайындалды. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койду. Буга чейин 51 жаштагы Салиев бажы кызматынын төрагасынын орун басары кызматын аркалап келген. Кыргыз бажысын буга чейин жетектеп келген Самат Исабеков башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматтан алынганы кабарланды. 18 февралда Сауд Арабиясынын баш калаасы Эр-Риядда АКШ менен Орусиянын жогорку деңгээлдеги өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү жыйынтыкталды. Жалпысынан эки тараптын талкуусу 4,5 саатка созулду. Делегацияларды эки өлкөнүн башкы дипломаттары АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жетектеди. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио алдыда чоң иштер бар экенин белгилеп, жолугушуу узак жана татаал жолдогу биринчи кадам болгонун айтты. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын өкүлдөрү менен сүйлөшүү пайдалуу болгонун, тараптар бири-бирин угуп эле койбостон түшүнүшкөнүн баса белгиледи. Украина бул жолугушууга чакырылган эмес. АКШнын өкүлдөрү бул сүйлөшүүнү алгачкы байланыш деп, анын максаты Орусиянын согушту тынчтык жолу менен бүтүрүү ниетинин олуттуулугун түшүнүү экенин белгилешкен. Ал эми Кремль бул сүйлөшүү Орусия менен АКШнын бардык мамилелерин камтышы керек деген позицияны карманат. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эми Политклиника медиасынын ишмердүүлүгүн Patreon'дон колдоңуз. Политклиника медиасы бул көз карандысыз кыргыз тилдүү жергиликтүү медиа. Биз өлкөдөгү саясий жана социалдык окуяларды объективдүү жана фактыларга негизделген түрдө элге жеткирип келебиз. Окуяларды жеринен көрсөтүүгө аракет кылабыз. Сиздин колдооңуз аркылуу биз ар бир кыргызстандыкка чындыкты жеткирүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз. Кийинки аптадан амандашкыча сак саламат туруңуздар.